жаз келгенде мына ушул үндү уккан бир өзүнчө бир рахат отоңдар. Бул уже жаздын келгенин белгиси да. Мурда көбүнчөсү билесиздер, тооктор жаз келгенде туйт деген бизде түшүнүк бар эле жаш кездечи. Бирок азыр заман өнүккөн сайын кыш, күз айырмасы жок. Кайсы убакта жемин берсеңиз болду, курсагы ток болсо эч айырмасы жок. Каалаган балда тоодат туугандар. Азыр бирок тегиси сиздерге азыр жаз мезгилиндеги тооктун үнүн угузуп жатам. Бул айылдын бир кереметинин бир белгиси болуп эсептелет го. Урматтуу туугандар, барыңыздарга айылдан ассалам алейкум деп бүгүнкү видеону буюрса баштайлы туугандар. Эгерде сиздерге чабан жашоо айылдагы жаккан болсо, сөзсүз түрдө видеонун түбүндө турган мындай калычканы басканды унутпаңыздар. Жакындатып берейин. Калычка көрүнбөй калды. Мына ушул калычка. Кече күнү ушинтип тартсам, колум бир аз жаман болчу экен. Ошол себептен жанакы не деп коет? Тата бол. Колум бир аз жаман болчу, себеби талаада ошол колоттогу таштарды тергем, жууганга суу жок болгондо байланыштуу болгондой сиздерге чагылдырып берүүгө аракет кылам туугандар. Себеби жасалмалуу жок, айылдын жашоосу өзүнчө бир керемет го. Эми колдон деле келет, таап-таза тыккан болуп, жанакы атилас көйнөк костюм шундарды кийип деле видео кылыш. Бирок эмнегедир айыл тууралуу тартканда азырынча туура көрүп жатам туугандар. Ошол себептен эгерде сиздерге ушул видео жаккан болсо, сөзсүз катталгандык, каттал электер болсо жана ошондой эле ушул смайликти басканды унутпаңыздар туугандар. Жаз келгенде жана күн жылып калган маалда дарактар полный буталат го. Ошо бутап нерге алып каткан маалым. Бул өзүнчө бир контент го, өзүнчө бир материал болот да. Бучу азыр жерден өзүнүн айта кетейин. Нерден чабабыз дегендей полный. Биякта аттар оонайт, жабууларды көрүп атасыздар эми. Боксок болуп калды, буларды кургасын деп чайып койдум. Быйылга жетет, быйылдан Кудай кааласа жаңы жабуу алам Кудай кааласа. Же жакшы бир же жанакы неме. Айдай алам аттаргача. Жанагы нерсе бар да туугандар. Талаа чыгып кетип атпайбы? Эми чабамын деп эле өзүм карабай кой. Сакалды алып коюшту да азырчы. Сакалымды алып коюн. Кийинки видеону переход кылып өткөзүп коюнчу, переход кылып. Переход. Переход бүттү туугандар. Жанакы кирип кетип атканым, кайра чыгып кетип атканым болду азырчы. Шымым жыртты экен. Передний камерамен тарттым да азырчы. Отуруу көзүм экранга көзөп кетип калды. Негизи камерага карап сүйлөш керек да. Алдын телефондун алды менен тартканга бир аз кыйналып атам. Башка жака кетип калды. Чөнтөк жыртты экен. Башка жака кетип калды. Сиздерге бир нерсе айтайын дедим эле азырчы. Азыр айтып берем. Видеону карап турсаңыздар. Сен ким элең деп, балким мени YouTube'дан жаңы көрүп аткандар болсо, мен ошолорго өзүм кыскача бир тааныштыра кетейин. Instagram, TikTok'та чабан деген аккаунт алып барган баламын. Ошол жакта Кудайга шүгүр ошонун арты менен бир канча инсан болбосо дагы өзүмдүн аудиторияма жараша катталуучуларым бар дегендейчи. Ошолордун колдоосу менен жанакы алдыга жылып атабыз. Жалпы колдоп аткан инсандардын баарына терең ыраазычылык деп туруп, Инстаграмда канча болуп калды? Инстаграмда уже мындай VPN чыккандан баштап уже Инстаграмга ыктагам. Ага чейин Инстаграмда 145 катталуучу болгон. Азыркы тапта адашпасам 40тан өтүп калды окшойт. 40тан өтүп калды. Точно унутуп атам. Анан TikTok'то Кудайга шүгүр ал жакта деле жакшы бир 45тин тегереги, бир аккаунт эки деп. Эми ал нерсе мен иш чечилбейт. Айтайын дегеним, сен ким элең дегендерчи ошо. Эң нерси мен айылдагы эң акыркы калган чистокровный чабамын дегендер. Сөзсүз бул тамаша. Себеби мен Европада жүрүп келген инсан катары айтайын, ал жакта чобан деп ушу чабан кесибин аркалаган инсандар өзүнүн жашоосун, айылдагы жашоону чагылдырып, өзүнүн баягы бул айылдагы жашоо деле бул ошол биздин өзүбүздүн бир баалуулук да. Ошол нерсени көтөрөйүн деген эле максатта ушул видеону YouTube'га баштадым. Кудай кааласа бир эле бул тармак менен кетпейм. Кудай кааласа бара турган жерлерге барып, кыргыздын улуттук аттарын, кыргыздын улуттук кийимдерин, каада салып үрп адатын, улуттук суусунду, кымыздарды Кудай кааласа алда мына сезон келет. Тартам туугандар, ага чейин мен өзүм тууралуу кыскача бир контенттерди кылып тура берейин. Аста-секин сиздерден болгон жана башында айтмакчы эле болушунча видеолорду бөлүшүп, класстарды басып туруңуздар. Анан ошол Европага барганда мен ошол нерсени көргөм да. Ал жактагы мал кармаган, кой кармаган, жылкы кармаган, ат кармаган фермалар өздөрүнүн айылында эле ушундай эле жерлерде. Менде анчалык условия жок. Кудай кааласа өзүмдө бар нерсе мен эле баштай берейин. Көтөрөт да.
Европанын жашоосу деген деле ушундай башкача бир эс келет да. Яктача бизде деген чабан десе эле эң акыркы сорттогу адам катары эсептешет да. Мен ошол нерсени далилдеп жогору көтөрөйүн деген максатта TikTok, Instagramга кыска 1 мүнөттүк кылып салчумун. Ал эми азыр болсо уже YouTube'дан бир 10 мүнөт, колдоңуз 15 мүнөткө чейин салам. Балким кийин материал көбөйүп кетсе андан да көп кылып салганга аракет кылам. Ошол нерсени жана ушундай эле көтөрөйүн деп атам. Айтайын дегеним, бир канча жаштар айылдан качат да, айылда жумуш жок, андай мындай депчи. Эми айыл биз Кудайга шүгүр айылда деле бир көтөрүлсө болорун далилдегим келет да. Себеби мен TikTok'тан баштаганда сен көтөрүлө албай атасың. Көтөрүлүш үчүн Instagram'да деле айтышат да, шаарга барышың керек дейт да. Бишкекке кет, Бишкекте мүмкүнчүлүк көп, блогер болуп кетишиң керек дейт да. Жок, мен ал нерсени ушу Жалал Абадтан эле бир ачы деген өрөөнүн ичинде Табалык деген айылдан гана ошол нерсени бир көтөрүлсө болот экен бир далилдегим келет да. Ал далилдегенде мен өзүм далилдей албайм, сөзсүз түрдө артымда колдогон бир канча силерге окшогон инсандар бар. Ошолордун арты мен Кудайга шүгүр секин жылабыз деген үмүттөбүз. Буюрса биргеликте далилдейбиз достор. Кече талаада жүргөндө көзүмө өтө урунат. Тынбай урунат да. Терейин деп чыксам жок да мына нелерди. Жерде көрүнбөйт, жерде. Кече жөн эле калаат болуп көрүнүп атты эле да. Өтө көп көрүнүп атты. Азыр терейинсем эч нерсе жок дейм азыр. Бир кабал чогулган, бир кап терейин депчи. Ичинде бычагы менен мына. Эм болсо жок мына. Жашоодо күтүүсүз ситуациялар болот оңдор. Жакшы эле эртең менен баштадым видеону. Анан атты мендим, чыктым. Чырычка кетип аттым беле сөз боюнча. Бардым чырыч терейин деп. Сиздерге ал чырычтын бир жакшы жактарын көргөзөйүн, байындап берейин деген, бирок тилекке каршы деген жери бар. Түрдүү ситуациялар болуп кетип, орто жолдо видеолор тартылбай калды оңдор. Ошо мен сиздерге ушу кечки видеону татып жыйынтыктап берейин деп атам. Бул деле бир айылдын бир видеосу да. Просто асмал аттын түбүн кыса тазалап коеюн деп. Мына болгондой чыгарам тоңдар. Биякта карагашка турат. Болгондой. Жанакындай эптеп эле жасалма көп видео тартат го. Жасанып, ана аяк баян тазалап, жок мен кандай жашоо кетип атса, айылда лично менин жеке жашоом кандай кетип аткан болсо, ошондой кылып чыгарып берем. Себеп дегенде TikTok, Instagram'da менин жеке жашоомо кызыккан адамдар көп чындыгындачы. Эми көп десем ойлоңуздар, башкача элестетпеңиздер. Эми өзүнүн ченеминде көрүүчүлөр бар, личкага же болбосо ушундай комментарийге жазган жашоом кандай, андай, мындайбы. Ошону ошол YouTube'дан көрсөңүздөр болот кененирээкчи. Азыр бүгүнкү видеону ушул менен жыйынтыктап берейин. Кудай кааласа эртеңден баштап дагы башкача бир тараптарын көргөзгөнгө аракет кылайын. Контент тартканда дайым айтам, бир плюс жагы бар да. Көп кылынбаган нерсе кылынып кетет да. Мисалы, эмне деле алганга такыр кол тийбей аткан. Азыр алайын деп чечтим ушу видео мененчи.